Кыргызстан менен Өзбекстан чегарага жакын жер тилкелери менен алмашты. Бул туурасында өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Нуркыз Кадырбек кызына шилтеме менен Турмуш басылмасы билдирет. Анын айтымында Араван районунун Түймойын айыл өкмөтүндөгү Керкидан суу сактагычын аймагындагы Кыргызстандын 407 гектар жери Өзбекстандын Араван районунун Гүлбаар айылы менен чектешкен жерине алмаштырылган. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Байышы Юсупов чегараны делимитациялоо, демаркациялоо боюнча комиссиянын мүчөсү. Анын маалыматына караганда эки тарап алмашкан жер тилкелери бирдей көлөмдө. Биз 407 гектар жерди берсек, өзбек тарапта бизге ошончо жер берген, дейт Нуркыз Кадырбек кызы. Гүлбаар айылы Араван районунун Керме Тоо айыл өкмөтүнүн карамагында. Өзбекстан тарабынан берилген жер Ош Араван унаа жолунун боюнан орун алган. Буга чейин аталган аймак зым тосмолор менен тосулган, бирок жердин демаркациясы бүткөндөн кийин зым тосмолор жылдырыла турганын Араван районунун акими Курбанбек Айтибаев билдирди. Буга чейин Турмуш басылмасы Араван районуна караштуу Түймойын айыл өкмөтүнүн Керкидан айылында, тактап айтканда, Өзбекстандын тарабынан тосулуп жаткан жер тилкеде жергиликтүү тургундар нааразычылык билдирип чыгышканын жазган. 10 сентябрь күнү Керкидан суу сактагычын аймагында Өзбекстандын аскерлери өздөрүнө тиешелүү жер тилкесин тосуп баштаган. Ага жергиликтүү тургундар нааразы болуп чыгышкан. Окуя болгон жерге барган Араван районунун акими кечи 11 сентябрь күнү чегарадагы абал туруктуу экенин билдирген. Чегара маселеси мамлекеттик деңгээлде чечиле турган маселе. Керкидан суу сактагычынын айланасындагы жер тилкени Өзбекстан тарап тосуп баштаган. Тосулуп жаткан жердин делимитациясы бүткөн, демаркациясы гана калган. Кечинде күч түзүмдөрүн кызматкерлери менен Керкиданга барып, жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп тынчтандырганбыз. Учурда абал тынч, Өзбекстан тараптан тосулуп жаткан жерде эч ким жок, деген Айтибаев. Кыргызстанда урбанизация тренди байкалууда. Бул туурасында өлкөдө өтүп жаткан Москва күндөрүнүн алкагында өтүп жаткан инвестициялык жана соода экономикалык кызматташтык суроолору боюнча экономикалык конференцияда премьер-министрдин кеңешчиси Кубат Рахимов билдирди. Анын айтымында, Кыргызстанда айыл калкынын үлүшү чоң болгон менен өнүгүүнүн башаты катары шаарлар карала баштады. Кубат Рахимов белгилегендей, эң көп керектелүүчү жумушчуларды, адистерди кесиптик техникалык уюмдар аркылуу окутуп, орто кесиптик окуу жайларда кайра даярдоодон өткөрүп, дайын кылуу үчүн системалуу жана пландуу иш керек. Талдоо учурунда кызыктуу тенденцияны байкадык. Бизде экинчи типтеги урбанизация жүрүп жатат. Кыргызстан айылдарын жашоочулары Орусиян шаарларында урбанизацияланышууда. Алар ошол шаарлардын субмаданиятын жана оюн шарттарын кабыл алышууда. Алган эмес, Бишкекте да шаверма аталыштары байкалууда. Демек, биздин Питердеги жаштар кайтып келишүүдө. Аю компаниясы дүйнө боюнча белгилүү жана эң ири эл аралык сынактардын бири болгон Брюссельдик Мондиаль сынагына Кыргызстандын атынан катышты. Дүйнөнүн ар кыл өлкөлөрүнөн барган 1700 брендтин арасынан Аю бренди алтын медаль жеңип алды. Абройлуу сынактагы эң жогорку сыйлык продуктунун сапатынын деңгээлинин жогору экенинен кабар берет. Бул жагдай Кыргызстандык ишкананын дүйнөлүк брендтерден калышпай мыкты сапаттагы өндүрүш менен алектене алаарын көргөздү. Жогорку квалификациядагы адистердин эмгеги атамекендик брендтин Брюссельдик Мондиаль эл аралык сынагында биринчи орунга алып чыкты. Бул уюмда жогорку технологиялык өндүрүш, туруктуу инфраструктура жана лоялдуу кадрдык базага ээ. Аю компаниясы 2003 жылы негизделип, анын брендтери кыргызстандык жана эл аралык жарманкелерде дегустациялык сынактарда жогору белгиленип келет. Ушул жылдын 7-8 августундагы Кой Таш айылындагы окуяны иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын кезектеги жыйыны өтүп, кийинки отурумга Жогорку Кеңештин депутаты Асель Кудуранова, саясатчы Равшан Жээнбеков, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов чакырылмай болду. Бул туурасында өкмөттүн басма сөз кызматы маалымдады. Шаршембидеги жыйында ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаевдин маалыматын угушту. Мындан сырткары вице-премьер-министри комиссиянын төрагасы Разаков түзүлгөн эки жумушчу курамын аныктады. Кой Таштагы окуялардын кезепетинен келип чыккан маселелерди талдоо тобуна Бактыбек Райымкулов, Тынчтык Шайназаров, Талант Мамытов, Абдыбек Душалиев, Алмазбек Батырбеков, Марат Жаманкулов, Рыспек Абдысатаров, Куатбек Кожуналиев, Алишер Мамасалиев киришти. Ал эми 7-8 августта болгон окуялардын талдоосун даярдоо боюнча жумушчу топко Жеңиш Разаков, Жанбек Бакчиев, Бакирдин Субанбеков, Исмаил Исаков, Азамат Араев, Алтынбек Намазалиев, Бекболсун Асалкулов,
Артур Медетбеков, Марс Саккараев кирген. Кой таш окуясын иликтей турган мамлекеттик комиссия премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин чечими менен 29 августта түзүлгөн. Аны вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жетектейт. Комиссияга жогорку кеңештин 7 депутаты, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана эксперттер кирген. Эске салсак, 7-8 августта Кой таш айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында УКМКнын Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болуп, ар түрдүү жаракат алган 100гө жакын адам ооруканага кайрылган. Бишкекте 2 жигитти аюусуз сабагандардын милицияда иштеп жүргөн агасы Казыбек Бапышев кармалды. Бул туурасында УКМКдан кабарлашты. Ага ылайык ыкчам издөө иш-чаралары 10 сентябрда жүргөн. Эске салсак, 28 августта Бишкек шаарындагы Акунбаев жана Курчатов көчөлөрүнүн кесилишиндеги дүкөндүн жанында Сейитбеков менен Бапышев 2 кишини катуу токмоктогон. Бул окуядан кийин окуя болгон жерге Чүй облустук ИИБнин криминалдык милиция кызматынын уюшулган кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкери Казыбек Бапышев кылмышты өз убагында аныктоого тоскоолдук кылуу максатында жана Бишкек шаардык милициянын күзөттөгү кайгылуу кызматынын экипажы менен сүйлөшүп алып, аталган кылмышка катышкан адамдардын изин жашырган деп айтылат маалыматта. Бул окуя Бишкек шаарынын Ленин райондук прокуратурасы тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине кылмыш жаза кодексинин беренелери боюнча катталып, тергөө иштери УКМКнын Бишкек шаардык башкы башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Коопсуз шаар долбоорунун биринчи баскычынын алкагына адамдын жүзүн таануу функциясы менен 800дөн ашуун видео байкоо камералары орнотулду. Бул туурасында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өзүнүн төрагалыгы алдында өткөн антикоррупциялык кеңештин жаңы курамдагы жыйынында билдирди. Анын айтымында Бишкекте аппараттык программалык комплекстер жайгашкан. Көчө тилкелеринде жол кырсыктары 46,9%га азайганы байкалды. Тактап айтканда, 2018-жылы каттоого түшкөн 81 жол кырсыгына салыштырганда 43 учур катталган. Жол кырсыгынан жаракат алгандардын саны 51,8%га кыскарган. 2018-жылы жол кырсыгына 108 адам, быйыл 52 жаран кабылганы айтылды. Чүй облусунда жол кырсыктары менен жаракат алгандардын саны кыскарганы байкалды. Тагыраагы 2018-жылда 4 авария жана 6 жабырлануучу катталса, быйыл 2 жол кырсыгы жана 3 жабырлануучу болгон. Өкмөттүн алдындагы антикоррупциялык кеңештин жыйынында мындан башка да маселелер каралды. Ал эми коопсуз шаар долбоору Бишкекте быйыл 12 февралда ишке кирген. Анын алкагында жолдорго, көчөлөргө видео камералар орнотулууда. Долбоорду Орусиялык Вега концерни ишке ашырып жатат. Долбоордун экинчи этабы боюнча тендердин расмий жыйынтыгы чыга элек. Каныбек Исаков билим берүү жана илим министри болду. Тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Исаковду бул кызматка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев көрсөтүп, анын талапкерлигин жогорку кеңештин депутаттары колдогон. Жаңы министрдин кыскача өмүр баяны менен таанышып алыңыздар. Исаков Каныбек Абдусавитович Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Жаңы Ноокат айылында 1969-жылы туулган. 1990-93 жылдар аралыгында Ош мамлекеттик университетинде окуусун уланткан. 93-жылы Ош мамлекеттик университетинде кыргыз филологиясы факультетинин тил таануу кафедрасында окутуучу болуп эмгектенген. 97-жылы Ош мамлекеттик университетинде кыргыз филологиясы факультетинин деканынын орун басары. 98-жылы Ошмунун ректорунун тарбия иштери боюнча орун басары. 99-жылы Ошмуда ага окутуучу. 2002-жылы Ошмуда доцент. 2005-жылы Ошмуда мамлекеттик тил боюнча проректор. 2006-2011 жылдар аралыгында Ош гуманитардык педагогикалык институтунда ректор. 2011 жылдан бери Ошмуда ректор болуп эмгектенип келген. Жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев депутаттарды кой деп атагандарды таап жазалууну талап кылды. Анын билдирүүсүндө эл депутаттарга чалып, аларды кордогон, кемсинткен сөздөрдү айтышууда. Биз мыйзам жазып атсак, ар кайсы депутаттын кабинетине кирип атат. Анан момундай чакырыктар болуп атат. Доброе утро, скоро опять этих баранов будем выбирать дейт. Ачык эле телефон менен жазып атышат. Курманбек мырза, биз эмне ушунчалык эле мындай, ушунчалык кордукка чыдайсыңарбы? Жазып атат ачык эле. Доброе утро всем, надо ославить всех тех, кто пропихивает новый закон о профсоюзах и добиться, чтобы этих не было в партийных списках в 2020 году. Во всяком случае, в началах этих списков, уверен, это у нас получится, и мы победим, деп атат.
Мүлктөрдүн баарын сатып атышат. Өкмөткө поручение берели. Ал мүлк мамлекеттики. Жана совет директор деген 28 киши мамлекеттин ичинен мамлекет болбосун. Өкмөткө поручение бергиле. Биз бул законду өткөрмөйүнчө бир да мүлк сатылбасын. Калктын аярылуу катмары үчүн адистештирилген турак жай фондун түзүү маселеси каралып жатат. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришти. Учурда эң орчундуу маселелердин бири ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген жетим балдар жана калктын аярылуу катмарын турак жай менен камсыз кылуу. Алдын ала эсеп боюнча майыптарды үй менен камсыз кылуу үчүн мамлекеттик бюджеттен кошумча 20 миллиард сом табуу керек экени айтылды. Өлкө боюнча ата-энесинен кароосуз калган бир нече миң бала бар. Алардын бир бөлүгү томолой жетимдер. Бул балдардын көпчүлүгү окуусун бүткөндөн кийин дээрлик жашай турган жери жок калат. Мыйзам боюнча турак жайы жок жетим балдар 16 жашка чыкканда кезекке турбай эле үй алса болот деп айтылат билдирүүдө. Адистештирилген турак жай фонду ушул сыяктуу маселелерди чечүү үчүн түзүлгөн жатат. Бул фондко муниципалдык ишканаларга соттук чечим менен өткөрүлгөн турак жайлардын киргизилиши дагы күтүлүүдө. Ушул тапта Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине караштуу мамлекеттик адистештирилген турак жай фондуна үйлөрдү өткөрүп берүү боюнча жобонун долбоору даярдалып бүттү. Анда аталган фонд турак жайды кантип колдонору, жарандар арасында кандайча бөлүштүрүүлөрү каралган. Азыр жобонун долбоору кызыктар мамлекеттик органдар менен макулдашуу жол жобосунан өтүүдө. Ошондой эле коомдук талкууга чыгарылды. Бишкектеги Москва көчөсүнүн бир бөлүгү Абдрахманов көчөсүнөн Манас проспектисине чейинки аралык оңдоо иштерине байланыштуу 14-сентябрга чейин жабылат. Бул туурасында мэриядан билдиришти. Маалыматка караганда аталган аймакта бузулган тосмолор алмаштырылат. Ошондой эле жаңы асфальт төшөлөт. Чыгыш багытында унаа токтотуучу жайлардын саны көбөйтүлөт. Иштер 30-октябрга чейин уланат. Коомдук унаалар оңдоо иштери аяктаганча Киев көчөсү боюнча жүрүп турат. Мындан 2 күн мурун Ысык көлдүн Ак Суу районунда болгон катуу шамалдан 2 киши жабыркап, бири кайра жандандыруу бөлүмүндө жатат. Бул туурасында райондун акими Акылбек Түкөбаев билдирди. Белгилей кетсек, катуу шамал Каракол шаар менен Ак Суу районунда болгон. 30да үйдүн чатыры учуп, облус жана шаар жетекчилиги жерине барган. Түкөбаевдин айтымында реанимацияга түшкөн адам эсине келе элек. Катуу шамал район аймагында кирпич заводдун чатырын учуруп кетип, ал жакта иштеген 2 кишинин башына шифер түшкөн. Бири медициналык кароодон өтүп, абалы жакшы болгондуктан үйүнө чыгарылган. Ал эми Жон Булак айылынын 32 жаштагы Мирлан Теңизбаев аттуу тургунунун абалы оор. Дарыгерлер башын тартып, гематома бар экенин аныкташты. Эми 3 күн байкап, андан кийин операция жасалары белгилүү болду, деди Түкөбаев. Аким дарыгерлер Бишкектеги кесиптештери менен кеңешме өткөрүп, бейтапка тийиштүү жардам көрсөтүлүп жатканын кошумчалады. Нью-Йорк шаарында 2001-жылдын 11-сентябрындагы теракттын курмандыктарынын элесине арналган жарык инсталляциясын күйгүзүштү. USA Today гезити иш-чара учурундагы видеону өзүнүн YouTube каналына жүктөдү. Инсталляцияны шаардыктарга күн батары менен ачып беришти. Анда 88 прожектор талкаланган эгиз мунараны элестетип, асманды көздөй кеткен 2 жарыкты берип турду. Мындан 8 жыл мурда Аль-Каида террордук уюму АКШда 4 учакты ээлеп алып, алардын экөөнү Нью-Йорк шаарындагы дүйнөлүк соода уюму жайгашкан эгиз мунараларга келип урунган. Трагедиядан 2977 адам көз жумган, алардын 343-ü өрт өчүрүүчүлөр, 60-ы полиция кызматкери болгон. Терактыда каза болгондордун ичинде 19 террорчу болгон, алардын 15-и Сауд Аравиясынын, 2-өө Бириккен Араб Эмирлигинин, бирөө Египеттин, бирөө Ливандын жараны экени аныкталган. Жыл сайын 11-сентябрь күнү АКШда патриоттор жана сыйынуу күнү белгиленет. Мында өлкө боюнча бардык федералдык имараттарда желектер түшүрүлүп, терактынын курмандыктары эскерилет. Эртең 13-сентябрга карата аба ырайы. Чүй облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 плюс белгиси менен. Талас облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус нөлдөн жогору. Баткен облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 градус жылуу. Ош облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 плюс белгиси менен. Ысык көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 нөлдөн жогору.
Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 27-29 градуска жылуу. Жалал Абад облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында түнкүсүн 7-1, күндүз 26-28 градус плюс белгиси менен.